Ал эми 2018-жылы да жер көчкүнүн жанданышы Жалал Абад облусунда катталды. Адистердин айтымында сүрөлүүсү байкалган жер көчкүлөр жаз алдынан козголо баштайт. Жер көчкү сары топурактуу тоолордо тоң жок болуп, жаанчыл болуп, жердин силкинүүсү көп катталган учурда жанданат. Жер көчкү процесстеринин пайда болуу себептеринин эң биринчи себеби болуп, тоо кыртыштардын катмарларынын ашыкча нымдалуусу. Анан кийинки таасирлери жер титирөөлөр, сейсмикалык активдүүлүк. Андан кийинки адам фактору деп коет. Адамдардын чарбалык, тиричиликтерин ошол тоо катмарынын үстүндө кыртышты бузуп, ал жерге айдоолорду жаратып, ал айдоолор аянттарын сугаруу, ашыкча нымдалууга алып келет дагы. Жер көчкүлөрүнүн алгачкы белгилеринин пайда болуусуна алып келет. Бул негизинен жер көчкү процесстери эреже катары көп жылдык байкоолордун жыйынтыктарында республиканын аймагында кардын калың жааганын кесепетинен, анан жаз мезгилинин келиши менен жаан-чачындын көп жылдык климаттык нормадан ашыкча жаашынын кесепеттери эң алгачкы себептери ошолор болот да. Былтыркы жылда, мисалы 2017-жылы октябрдын 21-inde алгачкы кар жаап, республиканын түштүк аймактарында. Кар жаагандан кийин жерге тоң түшпөстөн, анын артынан кайра ноябрь, декабрь, январь айларына чейин жаан-чачын жамгыр жаап атты. Тынбастан жамгыр карга айланып ошентип атып, тоң түшпөгөндөн, терең түшпөгөндөн баягы эриген кардын суулары, жамгырлардын суулары муда пайда болгон жаракаларга сиңип, ошол тоо катмарларынын ашыкча нымдалуусуна алып келди дагы. Январдын 3-ünde уже Ош областынын Гүлчө Алай районунун Гүлчө айылдык аймагынын Чакмак айылында, анан Сузак районунда алгачкы жер көчкүлөрүнүн активдешүүлөрү болуп өттү да. Эми быйылкы жылы болсо, быйылкы жылы наоборот, төмөндөп дегенде түздүктөрдө кар аз жааган менен тоолордо дагы эле норманын чегинде карлар түшүп атат. Алдыда жаз айларынын келиши күтүлүүдө, жаз айларынын келиши менен жаан-чачын дагы көп жайт дагы мурда пайда болуп биздин маалыматтар базасында камтылган жер көчкүлөрдүн активдешүүсү күтүлүшү мүмкүн. Республика боюнча 929 жерде жер көчкү жүрүү коркунучу бар экени аныкталган. Анын ичинен Ош облусунда 359, ал эми Жалал Абад облусунда 459 жер көчкү жүрүү коркунучу бар аймактар каттоого алынган. Мындай учурда көчкүлөр тынымсыз көзөмөлгө алынып турулат. Бизде жер көчкүлөрдү аныкташ визуалдык гана түрдө жүргүзүлөт да. Визуалдык дегенибиз биз ошол айылдык аймактын, райондук мамлекеттик администрациянын же райондук бөлүмдүн адистери жергиликтүү калктан алган маалыматтарга ылайык могул айылдын могу жеринде жарака пайда болду деген билдирүү келип түшөт бизге. Ошол билдирүү менен биздин балдар ыкчам түрдө ошол аймакка чыгып кетишет. Ал жерден барып туруп жер көчкүнүн алгачкы параметрлерин алышат да. Жараканын узундугун, жарылган жердин эндүүлүгүн, топурактын катмары кайсы кандай катмардан турат. Эреже катары жер көчкүгө кооптуу болуп эсептелген жер көчкү пайда болгон участкалардагы сары топурактуу тоо кыркалары өтө кооптуу болуп саналат да. Сары топурак дегенибиз суглинг деп коет орусча. Ошол сары топурактар өтө жылбышкак келип, анан күтүүсүздөн шар түшүп кетип, адамдардын өмүрүнө, материалдык чыгымдарга алып келип атат. Адам өмүрүн сактап калуу үчүн алдын ала эскертүүлөр берилет. Адистер кооптулук бар деген жерден кайсыл убак болбосун сөзсүз жер көчкү жүрөт. Бул көрүнүш былтыркы жылы далилденди. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн эскертүүсүнө көңүл буруу зарыл. Аюуда былтыр 2017-жылы чоң трагедия болуп, 20дан ашкан адамдын өмүрүн алып кетти. Ал жердеги көчкү 1995-жылы аныкталган, жерде жаракалар пайда болуп, кыртыш пайда болгондон кийин. Ошол жерден көчкүлөр деп эскертилген. Бирок эми ал көчкү 22-жыл мурун пайда болгондон кийин 2017-жылы көчүп атат, 22 жылдан кийин. Бул эмнени түшүнөбүз? Бул деген эгер жер өзүнүн туруктуулугун жоготуп, кандайдыр бир чөгүү ба жер көчкүлөрдүн алгачкы белгилери пайда болуп калгандан кийин
20 жылдан кийинби 30 жылдан кийинби акыры белгисиздүү бул көчөт. Жер көчкүлөрдү кайсыл күнү жылышын эч ким билбейт. А бирок алдын ала баары бир жылат деген гана түшүнүк бар. Анткени бизде чет өлкөдөгүдөй заманбап техника Кыргызстанга келе элек. Анан жер көчкү боло турган жерди биздин адистер аныктайт. Мына ушул дөңдө ушул кооптуу жер, ушул жерден көчкү жүрүшү мүмкүн. Бирок дүйнөдө эч бир мекеме ишкана же өнүккөн өлкөлөрдө да аныкталган эмес. Жер көчкү мынчанчы саатта, мынчанчы күнү бул убакытта бул мээрде көчөт деп. Эгер ошол гана аныкталышы мүмкүн, эгер жер көчкүлөрдө ошол ар кандай баягы датчиктер, ошо көзөмөлдүү приборлор бардыгы тура турган болсо. Бирок аларды ар бир көчкүгө биздин көзөмөлдөөчү приборлорду коюп, андай иш аткарууга бизде өтө чамабыз экономикада баягы бюджет чама чарк, ар бир объектиге коюш үчүн эле ал эң алды дегенде бир $50,000 талап кыла турган оборудованиялар болот да. Жер көчкү жүргөн убакта айрымдары жардыруу жолу менен көчкүнүн нугун тосууга болобу деген суроону узатышат. Адистердин айтымында көчкү коркунучун жардыруу жолу менен токтотууга мүмкүн эмес. Андай жардыруу жерлерине биз караманча каршылык болуп өзүбүздөн каршы чыкканбыз. Андай нерсени биз 2009-жылы ошондой сунуштар болгондо бизди да укпай башка адистердин эмеси менен ошо бар сар топуракта Аксы районунда Райкомол айылында ошондой бир жардыруу кылып испытание кылып көрөбүз деген. Көргөндө биз жардыралы деп жардырып бир топ акча сарптап туруп ошол жерге жардырганыбызда мына биздин өзүбүздүн деле бардыгыбыз күбөбүз. Менде ошондо видео, фото материалдардын бардыгы бар. Ал жардырылбай жардыргандан кийин ал бүт эле жардыруучу ударный анан сейсмический волны деп коет. Удардык толкундар, анан кийин сейсмикалык толкундарды ал сары топурактар, борпоң топурак болгондон кийин ал топурактар жөн эле жутуп койгон да. Пырс-пырс деп эле жары түшүп, ал жерден бир 15-20 кубтай эле топурак түшкөн да ал жерденчи. Ошон үчүн мондай баягы кара сары топурактуу жерлерде бул жер алдындагы эч убакта жардыруу иштери менен бул практикада колдонгон эмес. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 1 миллион кубка чейинки коркунуч келтирген көчкүлөрдүн бетиндеги топуракты алуу жолу менен коопсуздандыруу ыкмасы сыноодон өтүп жатат. Каракулжа районунда 1-май айылында, Алай районунда, Кавланкөл айылында ошол көчкүлүү көп бар жерлерден баягы объем азыраак болсо кооптуулук кылыш үчүн баягы полка кылып туруп, мындай тепкич кылып туруп ушул жерде жанагы түшүүчү жардын үстүндө ошол адырдын үстүндө топурактарды искусственный разгрузка деп коет, ошолорду алып түшүп, ошолордун баягы түшүү неме кооптуулугун алып салыш үчүн ошондой разгрузкаларды жасап атабыз да. Бизде андай мисалдар келтирилген. Мына Аксы районунун Кашка суу айылында мектептин үстүндө ошондой жер көчкүнүн кооптуулугун разгрузка кылып туруп, ошо топурактарды мындай жалпак тил менен айтканда топурактарды ташып, ошол жерди трамбовкалап, ошол жерден баягы кооптуулукту жок кылганбыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кооптуу аймактын жашоочуларына көчкүдөн сактануунун жолу тынымсыз окутулуп келет. Бирок үйлөрүнөн ажырагысы келбеген тургундар кайра эле эски конушуна кайта беришет. Андыктан адистердин эскертүүсүнө көңүл буруу зарыл. Өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы жанандык коргоо адистерин даярдоо жана даярдоо борборунун мугалимдери жердеги аярылуу болгон катмарга кары картаң окуучуларга барып туруп биз сабактарды өтөбүз. Бирок биздин тилекке каршы биздин айтканыбыз такай баргандыктанбы, баягы бизде кыргызча айтып коет, бышты кулак дегендей, дайыма ага кулагынын сыртынан кетип, көбүрөөк мезгилдерде өзүнүн турмуш тиричилигинин көйгөйү аркасында ал жерден көчпөй, же болбосо дагы эле мал кайтаруулар жана башка толгон токой чарбалык иштерди ал жерлерде жүргүзүүнүн натыйжасында ушундай кокустуктар көп байкалууда. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып айтып кетер элем. Кырсык бул кабак каштын ортосунда, сактанганды Кудайым сактайт дейт. Ошондуктан сөзсүз түрдө биздин өзгөчө кырдаалдар министринин окуу борбору тарабынан даярдалган көрсөтмөлөрдү, андагы китепчилерди, ар бир кандай эмелерди сактоо менен өзүнүн өмүрүн
сактоо ар бир Кыргызстандын жанагынын милдети болуп эсептелинет. Республика боюнча көчкү коркунучуна улам 5338 үй бүлө көчүрүлүүгө тийиш болсо, анын ичинен 1746 үй бүлө мамлекеттен жардам жана жер тилкесин алып, учурда кооптуу участоктарда жашап жатышат.